деген сөзге да қайтып келеміз. Егер мен демократия деген нәрсені тура түшінсем, мен деле сөйлеуге құқығым бар окшойт қой, Тәртіппенен. Егер тура түшінсем. Мындай қылбайлы, светский дегенде неле ора болып отасыңар да ар жерге тығыпчы. Егер де мынау конституцияны біз ел менен диалог кылуу үчүн алып аткан болсок, ел мынау конституцияны кабыл кыла турган кылышыбыз керек. Азыр Гүлшайыр карындашым, светский деген сөз кирсе, ел муну кабыл кылбайт. Ел светский деген сөздөн эзилип калды. Сен үйүңөн чыгып карасаң, bir витринаны сындырып койсо 20 жылга камап атат светский деп туруп. Кыздарды мектепке киргизбей атат, жолугу турат. Бул светский деп. Сакалчандарды ишке албай атат. Намаз окуп атса келип желкесинен уруп атат. Мынау светский деген сөз элге өтө чоң терс таасирин берип калды. Мылтек, біз талқылап бүткенбіз, азыр... Жоқ, азыр қайда киргизилгенин айтып Тек Батырбеков, жанда секретариатқа барып ошо звонок кылган адамдарга, жарандарга ошону түшүндүрүп берип койбойсузбу? Иши кылып, я. Ушул жерде мына секретариаттын башчысы отурат. Ушул айтып атат, 80% бизге түшкөн звоноктордон 80% светский деген государствонун калтыргыла деп атат. 2000 киши. Анда секретариатка барып ошо жарандардын звонокторуна жооп берип отурмуш анда. Эгерде мындай кылып туруп, бул телефондорду уюштуруп кое турган болсом, мен бир күндө 160-70 миңди коюп берем. Кебанда эмес, биз элге кайрылайлы. Телефон чалып албай атабыз деп атышат. Өмүрбек Тиркеш, азыр биз митайымдык менен мына жерде 5-6 атеист чогулуп алып светскийни киргизип коюш колуңардан келет. Чындап айтканда. Бирок бул конституция протестти пайда кылат элдин ичинде. Мылтек, біз Сизбекерле коркутуп атасыз, да? Біз талқылап бүттік. Доошқа қоям. Мен Гүлшайыр Абдурасулованың бірінші пункт қылып, Қырғыз мамлекеті, светтік мамлекет 5-6 класстарда қаншықтан туылғанда вақыт var. 5-6 класста қаншықтан туылған қырғыздар деп атат. Мына 5-6 класс ар бириңиздердин небериңиздер бар. Қаншықтан маймылдан туылған дейт. Қырғызстанның территориясына бұл таңулы да, бұл үшін Чолпонбай Арабаев айтты. Бұл үшін қылмыс жоғына тартылады. Евросоюзда встреча болғанда ошондо суроо бердим. Ошон үчүн кылмыш жазасына тартабы десем. Düşenler, ben aytayım. Siz жақсы бүтіп келіп атқан ішті мына бұзып атасыз. Дезорганизация, самая настоящая дезорганизация. Дарвинизмге қарсы шықсаңыз, аны мемлекет менен диндин ортосына аралаштырбаңыз. Ал сіздің көз қарашыңыз. Жоқ, Düşen Acın айтып атат. Мисалы, Өмрек Чиркешевич, Гүлшайыр правондо иштегенин билебиз. Эгерде ар бири сунуш кыла берсе анда жанакындай кылып туруп не өтөрөбүз да. Кудай бар деп туруп кирип койгула. Азыр ушул жерде тактап бере аласызбы? Сиз өзүңүз айтпадыңызбы? Мен прондо иштегенин ушул жерде тактап бере аласызбы? Сиз өзүңүздүн сөзүңүздөн. Мен айтып айткан эмес, мен бул жерде Замирбек, тынч отурбайсыздарбы? Замир, сиз кечеден бери жанакы бүт правительство, парламент, бүт баарына ушундай эртеден кечке баарынан көп сөйлөп бердиңиз. Сиз да абдан ушундай кунт менен уктук. Анан эле бүгүнкү момундай бизге өзүбүзгө тиешелүү маселелерди көтөргөндө эле сиз биздин оозубузду жаап жатасыз. И жала жаап жатасыз. Мисалы мен доошко коем. Тиешелүү маселени көтөрүп Мен доошко коем. Сиз ошо дезорганизация. Мен доошко коем. Мен Гүлшайыр Абдурасулованын сунушун доошко коем. Кыргызча котормосун, маанисин өзүнчө өтүп кетсе, өзүнчө табабыз. Доош бериңиздер. Секретариат санагыла. Гүлшайыр Абдурасулова биринчи пункт кылып, Кыргызская республика является светской республикой деген сунушун доошко коем. Санагыздар. Кудай жок деген сөз айтып атат. Жок, санагыла. Санаңыздар. Ал чындыкка жатпайт. Мол айтып аткан сөздөр чындыкка жатпайт. Санаңыз. Төрагалар, замдар бейтарап болуп койсо болмок, элди үндөгөндөй болбой. Канча болду Мурат Кайнович? Аз өтпөй калды. Өтпөй калды, дальше процедура кеттик эми. Өмүрөк Чиркеш. Катышып олтургандарды санаңыз. Санаңыздар. Өтпөй деп не голословно. Биз ушул немени сунуштучу, ушу светкиди алып алып ташташ үчүн отдельный статья киргизбедик беле. Өмүрөк Чиркеш, анда сыйлаңыздар, сиз жагычы. Өтпөй калды. Мен ошо өтпөй калган маселе неме кылыш керек да? Голосовать. Ким катышат мисалы Өмүрбекке Өмүрөк Чиркеш. Атайын биз. Ушу светкиди алып ташташ үчүн мен электордум алып таштагыла деди. 20 Өтпөй калды. Өткөн Дагы санайбыз. Өмүрбек Чиркеш. Болгон келсе да Boş gireceğim manda. Өмүрбек Чиркешевич.
Кайрадан добуш беришиңиздерди суран, колуңуздан Заново голосуем. Өмүрбек Чиркешев. Светтик деген Кудайга ишенбеген эмес. Кудайга ишенгендерге барлык мүмкүнчүлүк бар. Поднимите, пожалуйста, таблички. Кто за? Таблички поднимите. Кто за? Кто За светское. Hemen komissiya tüzüp durup sanağını bizlerden. Makinası ötken yok. Өмүрбек Чиркешев. Jetpey kaldı. Ну давайте счетную Dördüncü jetpey комиссию. kaldı. Ötken yok kaldı. Счетную комиссию. Давайте счетную комиссию. Vermezse kol jetpey Счетная kaldı. комиссия нужна. Счетная комиссия. Ну кто считает? Интересно. Туғандар, мынере тура емес кылып атасыңар. Ушуну угуп калгыла, азыр жөн эле 5-6 митайымга кирип кылып атасыңар. Телевизордан эле көрүп атат дейсиздер. Добуш Мына бериңиздер. фамилияңарды көрүп атат. Кайсы сенге добуш бергениңерди көрүп атат. Это Эртең келгенде настоящая калганды ойлоп фальсификация. койгула. Так, канча болду? Мыктыбек, сиз эртеден кечке КТРден айтасыз, что Канча это болду маселе айтпайсыңарбы? боюнча. Вы пользуетесь ежегодно трибуной. Трибуной КТР. Ежедневно, ежемесячно. Айтпайсыз, секретариат, айтпайсыз, канчадан добуш берди? Комиссия түзүүнү секретариат Слушайте, давайте мы лучше счетную комиссию создадим. Из двух сторон. Урматтуу Конституциялык кеңешмен мүчөлөрү, биринчи добуш бергенде 22 адам добуш берген, экинчи добуш бергенде 3 адам кошулуп 25 болду, залда 52 адам катышып отурат. Ким канча добуш бергенин эч ким алдап кете албайт, анткени мунун баары камераларга түштү. Тилекке каршы бул сунуш өткөн жок. Бирок бул деген сөз мамлекеттин маңызы өзгөрдү, динге болгон мамиле өзгөрдү дегендикке билбейт. Эски принцип бизде калды. Өмүрбек Чиркешев. Сунуш. Өмүрбек Чиркешевич, так мы тогда за статью в этой редакции должны Өмүрбек проголосовать. Каршы барбы? Мен ким макул дегендерди сунуш кылдым. Каршы, бирок каршы калыстан болбойт, анткени жалпы катышкандардын жарымынан көбү бергенде гана өтөт. Калгандарды биз тарих үчүн гана добуш берди чыгыш мүмкүн, ал добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте албайт. Ким каршы? Процедура мен дальше кете берелбейли Өмүрбек Чиркешев? Бир, Добушка коюлду. Процедура мен Өмүрбек Чиркешевич. Өмүрбек Чиркешевич, процедура боюнча кете берели, себеби коюлду Не добушка. хотите голосовать? Интересно. Каршыга эмне үчүн голосовать этпей атасыңар? Эмне үчүн онда Уважаемые коллеги, мы проголосовали сейчас. Гульшаир, минуточку. Adam götürüş gerek. Düşünmeye de. Каршы дегенге көтөрбөйсүңөр. Каршыга давайте. Гульшаир, мы сейчас голосовали только за внесение изменений в эту статью. Теперь надо голосовать, проходит эта статья в такой редакции или не проходит. Мы голосовали за изменение статьи, включение в нее пункт. За саму статью мы не голосовали. Статьяга добуш бергенбиз, статья өткөн. Кошумчага 2 жол сунушка койдум, тилекке каршы 2 жол тең өткөн жок. 14, 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи, 15-чи статьялар эски боюнча калды. Бул жерде эч кимдин сунушу жок. Голосовать против, многие побоялись. Söz belgilечи. Ал башка да. Cene